Кантип өзүнө өмүрлүк жар тандоо керек дейт. Чынында биз тагдырыбызга жазылган кимге турмушка чыгышыбыз, кимди тандашыбыз, ошол тандаганыбызды дагы Аллах Таала билип, биздин тагдырыбыз ошого жараша жазып койгон. Биздин тагдырыбыз өзгөрбөйт. Жанагы ким өзү сыяктуу болгон эле эркекке турмушка чыгат дейт. Бул деген ошол өзүнүн потенциалына жараша деген. Канчалык аялдык сыпаты күчтүү болсо, ошончолук эркектик сыпаты күчтүү мырзага турмушка чыгат. Бул жерден миң күчтүү тандагыч болсо деле, миң бир ушунчалык акылдуу болсо деле, ал тагдырын өзгөртө албайт. Ошол эле эркек анын ырыскысына жараша болуп өзгөрүп кете берет. Эгерде ал карасаңыздар, Аллах Таала ушунчалык уста, ал биздин мындай кыйын тандаганыбыздан көз каранды эмес да. Бул биздин мүнөзүбүзгө жараша. Ошол нерсени биздин өзүбүзгө калтырып койгон ырыскыбыздычы. Биз канчалык кулк мүнөзүбүздү оңдоп, жан дүйнөбүздү, өзүбүздүн ойлорубузду, жан дүйнөбүздү канчалык тазалай берсек, ошол эле биздин пешенебизге жазылган эркек, ошол биздин ырыскыбызга жараша анын дагы жүрүм туруму ошол эле күйөөң, бирок анын жүрүм туруму, кулк мүнөзү, анын физикалык абалы, анын тапкан акчасы ошол кызга жараша өзгөрө берет. Бирок сиз канчалык кыйын тандасаңыз деле, өтө сонун жигитти тандап турмушка чыксаңыз деле, бирок аялдын кулк мүнөзү жаман болсо, аялдын жан дүйнөсү кер болсо, ойлору таза эмес болсо, ошол тандап тийген жолдошу деле өзүнө жараша болуп өзгөрүп калат да. Ошол үчүн биз тандагандын ордуна, же болбосо ушундай дагы жакында бир суроо келген эле, мен бизнес жаатындагы мырзага турмушка чыккым келет, ошол үчүн мен бизнеске аралашышым керекпи депчи. Жок, бир эркекке турмушка чыгыш үчүн сөзсүз эле ошол жака баруу ушундай эмес. Албетте биз ниет кылып, себебин дагы кылабыз. Бирок сиз канчалык ошол жака барсаңыз деле, бул ошол тармактагы адамга турмушка чыгат, же болбосо турмушка чыгат деген сөз эмес. Болбосо баары эле өзү каалаган адамда турмушка чыгыш үчүн ошол тармакка бара алышпай беле. Ошол сиздин тагдырыңызга жазылган, сиздин пешенеңизге жазылган эркек, ал сиз эч жака чыкпай үйдө болсоңуз деле кандайдыр бир себептер менен сизге келет да. Негизи биздин ошол пешенебизге жазылган адам, бул өзү, биз эгер өзүбүздү жакшы алып жүрсөк, өзүбүз Кудайга жакын болсок, биз ага жакшы абалда эрте эле жолугасыз, мындай узак убакыт өткөрбөй элечи. Бирок биз ошол бир эң биринчи себебин биз кылышыбыз керек. Эң биринчи себеби бул Аллахтын жолунда туура жашоо, Аллах бизге парз кылган нерселерди аткаруу, Кудай менен мамилени түздөө, Кудай менен мамилени чыңдоо. Ошондо гана биздин ырыскыбыз, ал бизге жазылган нерсе бизге тезирээк, ошондой эле эң жакшы абалда келет. Бирок сиз Кудайды унутуп эле, башка жагынан эле техникалык жактарын эле кыла берсеңиз, анда ал сиз ойлогондой бактылуулукту бере албайт. Демек, сиз өзүңүзгө кандай балага турмушка чыгыш керек дегенден мурун, сиз өзүңүздү ошол оюңузда бир жигит бар да, ушундай жигитке турмушка чыксам деген. Биринчиден сиз ойлонушуңуз керек, ошол кандай жигитке турмушка чыккыңыз келет. Андан кийин сиз ошол жигитке жараша биринчиден Кудай менен мамилеңизди чыңдайсыз, андан кийин сиз өзүңүз чечишиңиз керек, кандай жигитке турмушка чыккыңыз келет. Андан кийин аны чечкенден кийин сиз ошол оюңуздагы жигиттин жубайы болгонго жараша өзүңүздү ошондой кылып тарбиялашыңыз керек.